Процедурный Атажанов Рысбек Исламовичке сөз берилет. Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүн жыйын катышуучулары, Кемпирабад суу сактагычын суу ресурстарын биргелешкен башкаруу жөнүндөгү азыркы долбоорду жабык эшик артында карасак жакшы болот эле. Мен сунушумду добушка коюңуз, Улан Бердибаевич. Адыган Кисанбаевич. Бизге адат болуп калды да, ошол Кыргызстанга жакпаган нерсени болсо эле эшикти жаба коюп карайбыз деп. Мында эмне сыр бар? Бул жерде мамлекеттик сыр деген жок. Жабык эшик артында карай турган маселелердин өзүнүн эрежеси бар. Кандай, кайсы учурда, эмне үчүн деген суроолорго жооп берген учурда гана жабык болот. Башка учурда эч качан жабык болбойт. Өзү негизи парламенттин тарыхында бир чакырылышта 5 жылдын ичинде ашып барса 1 же 2 гана жолу жабык өтчү эле. Азыр айланайын Кудайдын куттуу күнү эле бир неме болсо эле жабык эшик артында өткөрүлдү. Бул эмне маселе бул? Мамлекеттик сырбы? Сиз министрдин орун басарсыз, эмне сыр барбы мамлекеттик бул жерде? Мен башынан аягына чейин окуп чыктым, ал жерде эч кандай сыр жок. Сөз суу жөнүндө гана болуп атат. Эмнеси жабык болот? Улан Бердибаевич, мен сунушум добушка койсоңуз, эми Кемпирабад бул өтө бир көйгөйлүү маселе да. Анан бул жерде эми баарыбыз жакшы билебиз. Кандай коом болуп өттү. Ошон үчүн азыр жабык иретинде карасак, мезгил келет, бүт ачык талкуу болот, палатага чыгат. Нуржигит Кадырбекович. Ассаламу алейкум. Маселе өтө назик, өтө сезиптал суроо, түшүнөм. Биз эми депутаттарыбыз да эмоция калтырбасак, ушул эми балким жакшы ниет менен эки өлкөнүн ортосунда мындан ары терешүү болбосун, чек араны чечип коелу 100%, баягы чек арадагы инциденттер кайталанбасын, бейпилдик, аманчылык, ынтымак, береке болсун деген ниет менен ушул аракет болуп аткандыгын туура түшүнөбүз. Бирок бир нерсе бар да, назардан калып туруп бүтүргөн иште береке болчу маселе. Мен жакында барып келдим. Көпчүлүк ушул маселеге абдан кыжылат да. Мен негизи эле сунуш кылат элем, ушул маселени мамлекет башчыбыздан сураналы. Биз сыйлайбыз, урматтайбыз, керек учурда саясатын колдойлу. Бирок мейли чечпе деп айтпайлы, бир 5 жылга мораторий кылып туруп дагы ойлонбойлубу? Анткени мына казино боюнча эми өтөр иш өттү. Бирок бир учур келет, мен ишенем, азыркы президентибиз ыймандуу кишинин колунан тарбия алган, кайра кайтып келет ушул маселеге. Өзүнүн колу менен казинону жөнүндө мыйзамды күчүнөн кетирген, демилген көтөрөт деп ишенем да, бул кайта турган маселе. Бирок бул маселеде жаңылып калсак, аркага жол жок. Көпүрөнү өрттөп жиберебиз да. Ошого мен суранат элем. Балким ушу карабай эле койсок, дагы мамлекет башчыбыз ойлонсо, мен түшүнөм, ниет абдан жакшы болуп атат. Бирок жакшы ниет менен деле адам кээде адашып калышы мүмкүн. Ошого ушунча элдин жүрөгүн оорутуп, ушунча назардан калып, шашпай турсак жакшы болот эле, шашкан шайтан иши деп коет. Анан эгерде азыр карай турган болсок, ачык эле карасак, бирок эл аралык маселе, өзбек бир туугандар, биздин жакшы кошунабыз, президенти дагы даанышман киши, тил тийгизбей, ачуу калтырбай, эмоция калтырбай, бирок ачык карайлы. Анткени эли журтубуз бизден ушул маселенин бардыгынан көп күтүп атат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, регламент боюнча депутаттан сунуш түшкөндө мен аны добушка коюуга милдеттүүмүн. Атажанов Рысбек Исламовичтен аталган маселени жабык түрүндө кароо боюнча сунуш түшүп атат. Ошону добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул 7, каршы 3. Рахмат. Көпчүлүгү менен аталган маселе жабык каралат.